Саламатсыздарбы урматтуу бүтүрүүчүлөр, бүгүн сиздер менен адаттагыдай эле жалпы республикалык тестке даярдык сабактарынын кезектеги чыгарылышын баштайбыз. Бүгүн биз сиздер менен сүйлөм толуктуу окуп түшүнүү, кыргыз тилинин грамматикасы жана окшоштуктар боюнча бир нече мисалдарды иштеп көрөбүз. Анда эмесе биринчи суроого көңүл буралы. Биринчи сурообуз окшоштуктарга мисал болот. Күн жана нур сөзүнө туура келген варианттарды табууга аракет кылалы. Бул жерден туура жооп катары биз ай жана шоола сөзүн алабыз. Анткени күн жана нур бул ай жана шоола сөздөрүнө сырткы окшоштуктары боюнча туура келет. Күндөн нур тарайт, ал эми айдан шоола тарайт. Кийинки окшоштугубуз меланхолия мүнөз. Бул сөздөрдүн туура жообун табуу үчүн албетте биз меланхолия жана мүнөз бул эмнени сурап жатканына көңүл бурганыбыз жакшы. Бул меланхолия мүнөз мүнөздүн түрү же болбосо темпераменттин түрү. Ошондо туура жообубуз амфибия жаныбар болот. Анткени амфибия бул жаныбардын түрү болуп эсептелет. Кийинки үчүнчү окшоштугубузга сөз бере турган болсок, анда бул каркыра турна сөзү. Дүкөн базар, бөрү ит, жер аймак жана карга таранча. Бул суроонун туура жообу катары биз карга жана таранча сөзүн алабыз. Анткени каркыра турна булар канаттуу куштар, карга таранча сөздөрү дагы канаттуу куштарга туура келет. Кийинки окшоштугубуз кол жана манжа сөзү. Апта күн, тала гүл, дарак бутак, бут аяк сөздөрү. Туура жооп катары биз апта күн сөзүн алабыз. Анткени кол бул манжалардан турат, ал эми апта бул бир нече күндөн турат. Кийинки тапшырмабыз бадам мисте. Туура жоопторду табууга аракет кылалы. Бул окшоштуктун туура жообу катары жаңгак жана жер жаңгак сөзүн алабыз. Анткени бадам мисте дагы жаңгак жер жаңгак дагы бир түргө кирген өсүмдүктөр болуп эсептелет. Кийинки бөлүмүбүз сүйлөм толуктоо бөлүмү. Төмөнкү сөздү окуп туруп, туура варианты болгон жоопторду ордуна коюуга аракет кылалы. Бул жерде туура вариант катары биз А жообун алсак болот. Анткени туман бул жерге жана сууга жакын түшө турган атмосфералык кубулуш болуп эсептелет. Шүйдүрүм кыроо жана булут жерге жана суу бетине түшө албайт. Анда эмесе кийинки сурообузга кезек берели. Төмөнкү суроого кайсы жоопту берсек, иреттүүлүк бузулат. Биздин саламыбызды жеткирдиңби? Алар үйдүндө жок экен. Салам жибердиңер беле? Аманатка кыянат кылбадым. Алар да салам айтышты. Бул сөздүн туура жообу катары биз салам жибердиңер беле деген жоопту алабыз. Анткени ушул учурда гана биздин сурообузга жооп алынган жок. Тескерисинче иреттик бузулуп, бизге суроо берилди. Кезектеги тапшырмабызга көңүл буралы. Сүйлөм толуктоо. Айлана чөйрөбүздөгү багытты ишенимдүү аныктоо үчүн биздин дилибиз сезип турууга, мээбиз алып турууга, оюбуз берип турууга, башыбыз ойлонуп жүрүүгө тийиш. Бул сөздүн туура жообу катары биз албетте мээбиз алып турууга деген вариантты алабыз. Анткени айлана чөйрөбүздөгү багытты бизге ишенимдүү аныктоодо мээбизге келген ар түрдүү маалыматтар гана туура чечим чыгарууга көмөк көрсөтөт. Андан ары сүйлөм толуктоо боюнча тапшырмабызды улантабыз. Бул сөздүн туура жообу катары биз А вариантын алганыбыз туура болот. Анткени адам
аз билгенин түшүнүш үчүн көп окушу керек. Адам канчалык көп окуса, ошончолук ал дүйнөнүн сырларын аз билгенин түшүнөт. Кийинки сурообуз кыргыз тилинин практикалык грамматикасына арналмакчы. Сүйлөмдү көңүл буруп окугула. Төмөнкү сүйлөмдө өзүнө өзү каршы түшүнүктө колдонула алган сөз кайсы? Кир кийимдердин көбөйүп кетиши анын көңүлүн кыйла чөгөрдү. А. Кир. Б. Кийим. Б. В. Көбөйүү. Г. Көңүл. Бул жерде биз азыр туура жооп катары кир сөзүн алганыбыз туура болот. Анткени кир сөзү бир учурда жуулган кийимдер, бир учурда жуулбаган кийимдер маанисинде колдонула алат. Кир кийимдердин көбөйүп кетиши анын көңүлүн кыйла чөгөрдү. Бул учурда жуулбаган кийимдер. Ошол эле учурда кирлерди жыйнап кел деген сүйлөмдө жуулган кирлер жөнүндө же кийимдер жөнүндө сөз болот. Биздин кийинки сурообуз бул фонетика илимине байланыштуу болот. Тыбыштын тамганы саны көп вариантты табууга аракет кылалы. Бул жерде туура жооп катары салттуу жана өрөөн сөзүн алсак болот. Анткени ушул сөздөрдө гана тамгаларды көп жазганбыз. Калган варианттарда же тыбыштар көп, же тамга менен тыбыштын саны бирдей. Кийинки сөзүбүзгө көңүл буралы. Бул биздин текст окуп түшүнүүгө бир топ жардам бере турган мисалдардын бири. Жашаганды билбеген жашоонун баркын кетирет. Сүйлөмдөгү негизги ой эмне жөнүндө? Жашоо жөнүндө, адам жөнүндө, барк жөнүндө же кетирүү жөнүндө. Бул жерде туура жооп катары адам жөнүндө деген вариантты алсак болот. Анткени жашаганды билбеген адам жашоонун баркын кетирет деген мааниде айтылган сүйлөм болуп эсептелет. Кезектеги тапшырмабыз текст окуп түшүнүү бөлүмүнө арналган. Текстти окуп туруп, ушул бөлүмдөгү себеп жана натыйжа пикирди табууга аракет кылгыла. Бул жерде биз туура жооп катары Г вариантын алабыз. Анткени ал тексттин биринчи сүйлөмүндө берилген. Кыйчалыш температуранын жакындагандыгы жана маалыматтын борборго жетиши бул бири-бирине себеп жана натыйжа болуп түшүүчү пикир болуп эсептелет. Урматтуу окуучулар, көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Кийинки сабактарда да биз ушундай практикалык иштерди аткарабыз. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Саламатта калгыла.